Maksatı işine çeltiş orada olsun. Acele çıkan Америка Кошмо Штаттарында окуп, эмгектенип, туруктуу жашап жаткан кыргызстандыктар Ордо оюну боюнча күч сынашуу үчүн чогулду. Мелдешке атайын АКШнын ар башка аймактарынан 9 команда Огайо штатына келди. Иллинойс штаты, Чикаго шаарынын ичинде билесиздер. Иллинойс бир команда, Чикагонун атынан да бир команда болуп, 2 команда келдик. Буюрса бул жерде. Биздин аксакалдар Чикагодо негизи даярдар ойноп турушат. Бул кыргыздын атап калган жакшы бир мурас оюну. Ошол спорттук оюнунда ушу Америкада ойноп аткан, ушулар уюштуруп аткан Агайадагы бир туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Пенсильвания штаты Филадельфия шаарынан келдик. 2 команда келдик. Бул эми Ордо оюну бир акыркы 4 жылдан бери ойнолуп келатат. Биздин Филадельфия 3 жолку чемпион. Жакшы Кудай ушул эл иште тынчтык болуп, дайыма ушул ынтымактын негизинде ушундай спорттук оюндар көп болуп турсын. Алыстагы мекендештердин мелдешине Кыргызстандан барган меймандар да күбө болуп, улуттук баалуулукту даңазалап жатышканына жогору баа беришти. Албетте бул кубандырат. Себеби Ордо кыргыздардын башын бириктирип, баардыгын бир жерге чогултуп, ынтымакка чакырып, бирине бири жардамдашып, жашоого үйрөткөн, чийинден ашып өтпөгөн, тактыкка үйрөткөн, башкалардын укугун сыйлаган, теңчиликти сыйлаган бир керемет оюн. АКШда Ордо боюнча федерация түзүлдү. Уюштуруучулар мелдешти ар башка штаттарда калтырбай өткөрүүнү максат кылып жатышат. Кылымдарды карытып келаткан оюн кийин унутта калып, соңку жылдары гана ага кайра көңүл бурула баштады. Бул жерге чогулуп, Кыргыздын улуттук оюну болгон Ордону кайрадан калыбына келтирип, Америка Кошмо Штаттарынын арасында жашаган кыргыздардын арасында ойнойлук. Эң башкысы мына ушул биздин каада салтыбызды жергиликтүү элге тааныштыралык. Андан кийин мына жаш муундарга үйрөтүп өткөрүп берелик деген жөрөлгө, бул абдан чоң жөрөлгө. Ордо федерациясы түзүлгөн. Атайын долбоор кабыл алынып, анын ичинен байкоочу кеңешти түзүп, байкоочу кеңештин төрагасы шайланып, президентти шайлап 4 жылдык мөөнөт менен иш-чараларды аткарып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай элдин маанайы жакшы. Кудай буйруса, ушул ынтымакты, биримдикти билгизет деп ойлоймун. АКШдагы мекендештер мелдешти жылына 2 рет Нооруз майрамында жана Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата уюштуруп турууну макулдашты. Кийинки оюндар Чикаго шаарында өтөт. Калыгул Асанбаев, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.